Айбек мырза, бүгүнкү биздин Кабарлар KG сайтынын маанилүү маек берүүсүнүн конугу сиз. Бүгүнкү күндө биздин Кабарлар KG сайтына коомчулук жарандардан жана көп учурда бүгүнкү күндө биздин мамлекетте мыйзамдуулук иштебей жатат, мыйзамдуулук бар же жок экенине коомчулук түшүнбөй жаткандыгы жөнүндө суроолор көп келип түшөт. Ошо областтын прокурору катары, мыйзамды билген адам катары сиздин оюңуз кандай? Биринчиден, мыйзамдуулук жок деп айтыштан айрым түзүлгөн пикирлер менен жалпылоо айтууга мүмкүн эмес. Себеби мыйзамдуулук бар. Мыйзамдуулук бар үчүн коомдук тартип жана болбосо коомдук коопсуздук ошону менен бирге башка кылмыштуулук күрөшүүдө мисалы укук жергиликтүү укук коргоо органдары алгылыктуу күрөш алып барып атат десек жалган сөз болбойт. Мындан сырткары бир мыйзамдуулук бир гана эле ошо кылмыштуулук менен күрөшүүдө белгиленбейт. Жалпы жонуна мыйзамдуулук ошо жеринде жергиликтүү өзүнүн алдын башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик тарабынан өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырарда мыйзамдарды кандай сактап атат ушулардын текшерүү жалпысынан алып келгенде. Анан мындан баягы бир айрым көрүнүштөрдө мисалы бир жерде оор кылмыш жасалып калса, бир жерде болсо кайсы бир дагы бир кандайдыр бир жат көрүнүштөр пайда болуп калса, жалпылап эле мыйзам жок дегенге мүмкүн эмес. Мыйзамды бузган үчүн аны үчүн жаран кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Же болбосо башка мыйзамда көрсөтүлгөн жоопкерчиликке кирептер болот да. Бүгүнкү күндө коомчулук өздөрүнүн ой пикирин митинг аркылуу чыгып, ошол жерде ачык демократиялуу түрдө жарыялап, ошол жерде мынакей биздин өлкө башчысына, премьер-министрге жана спикерге кайрылууларын жасап жатат. Мунун канчалык чекте мыйзамдуулугу бар жана кол тийбестигине карабай коррупцияга аралашты деп эл өкүлдөрүн бүгүнкү күндө жоопко тартуу болуп жатат. Мунун да канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу бар? Биринчиден, баягы тынч жыйындарды өткөрүүгө, катышууга, уюштурууга бул биздин конституциялык укугубуз болот. Антан кандайдыр бир нааразычылык акцияларга, кайсы бир чечимдерге нааразы болсо, жарандар ошону баягы чогулуш аркылуу, жыйын аркылуу акцияларын көргөзүп атат да. Демек, мен айтмакчымын, баягы бул мыйзамдуу эле көрүнүш. Демократиянын бир принциптери ушул экен, өзүнүн нааразычылык акцияларын ушундай жол менен билдире алат депчи. Бирок тилекке каршы биздин жарандарыбыз ошол укугун жүзөгө ашырар алдында коюлган талаптан сырткары, мисалы сырткары башка талаптарды коюп, жолдорду жаап алган мезгилдер болот. Бул албетте мыйзамсыз. Себеби биздин жарандар өзүнүн укугун, мына конституцияда көрсөткөн укугун жана тынч жыйындарды өткөрүү жөнүндө мыйзамдагы көрсөтүлгөн укуктарын жүзөгө ашырар алдында милдеттүү түрдө ал өзү мыйзамды сакташ керек дагы, жана башка бирөөнүн укугун тебелеп тепсебеш керек. Башка бирөөнүн укугун кемсинтпеш керек. Мисалы жол жабылган фактыларды алып келсек, алар өзүнүн гана укугун жүзөгө ашырып, баягы өзүмчүлдүк кылып көрсөтүп атканы менен жолдо кетип аткан башка жарандардын эркин жүрүүгө укуктары бузулуп атпайбы? Бул өзүн билемдикке кирип калат. Мындай учурларда жарандарыбыз уюштургандар, же болбосо ошого активдүү ушундай мыйзам бузуу жолуна барып аткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып кетиши мүмкүн. Ал эми экинчи суроом ошол жана эл өкүлдөрүн жоопко тартууда коррупцияга аралаш деп. Ал ишти аныктап бүткөн. Эң биринчиден коррупция менен күрөшүү бул мезгилдин талабы болуп турат. Анан өзүңүздөр билесиздер, коомчулук суранган. Коррупция менен күрөшкүлө, ушул илдеттен бизди арылаткыла деп, ошого байланыштуу чоң бир концепция кабылданып, ушу коррупция менен күрөшүү мамлекеттик саясаттын биринчи эмесине чыгарылды. Эң алгач максатына чыгарылып атат да. Анан ошого байланыштуу айрым баягы коррупция илдетине аралашып калган, же болбосо ошол түздөн түз тикелей кылмыш иштерине катышкандарды алардын коомдогу статусуна карабай өзгөчө оор кылмыш жасаган үчүн жоопкерчиликке тартылып атат. Бул айрым учурларда тууган туушкандары, же болбосо айылдаштары, жердештери баягы боор тартып терс катары кабыл алып аткан болсо, жалпысынан коом муну туура кабыл алып атат. Ага байланыштуу баягы биз ушундай
жолдор менен жол тоболот экен бизге, ушу иштетпейт экен дегенден коркпошубуз керек. Биз бул күрөштү дале болсо улантыш керек. Дагы жанагы коомчулуктун өзү мындай нерселерди жат катары кабыл алып туруш керек. Баягы күрөшпөгөндү, күрөшкөндү болсо коомчулук бизге кошулуп, кайра бизге жардам бериш керек да. Бир чоң казат каттама алдык, коррупция менен күрөшүү деген. Бул жерде бир жакшы тарабы да бар экен. Элдер деген ошону бир үлгү катары кабыл алып, кээ бирлер деген ошондой коррупцияга барбаганга, бирөөдөн пара албаганга, жөнөкөй калктын ырыс-кызына кол салбаганга бир аракеттерди көрүп чочулаган учурлар болуп бир тартипке да келе жаткан сыйбыз. Бир тарабынан карасаң, ошол мыйзамды жакшы түшүнбөгөн эл бүгүнкү күндө өлкө башчысын жаман көрүү же болбосо ошол кишинин жасаган барган кадамдарын туура эмес кабыл алууга барып жатышат. Ошон үчүн биз деген кантип элди бүгүнкү күндө мыйзамдуулукка, бир нукка, таза иштөө жолуна сала алабыз? Ошол мыйзамдын өкүлү катары сиздин оюңуз кандай? Коррупция менен күрөшүүдө өзүңүздөр көргөндөй, президент баягы эл менен чогулушта айтып кетти го. Мен ушу коррупция менен күрөшүп, жакындарымдан, жоро жолдошторуман, тең туштарымдан айрыламбы депчи. Мен коррупция менен күрөшөм, аеосуз. Мен эч кимди аябайм. Эгерде баягы шеригим болсо дагы, досум болсо дагы, бир тууганым болсо дагы баягы аябайм деген сөз болду. Ошого байланыштуу мына азыркы алып барып аткан прокуратура органдарынын саясатында дагы коррупция күрөшү менен эч кимди аябаш керек. Керек болсо мына биздин жарым жылдык 9 айлык коллегиянын чечими менен азыр биздин прокуратура кызматкерлеринин өздөрүнүн үй мүлкүн текшерет. Прокуратура кызматкерлеринин кандай мүлкү бар, ошол өзүнүн кирешесине оокаты алганга кудурети жеткен мүмкүнчүлүк болот. Эгерде андан сырткары алып алган болуп, далилдей албай калган болсо, ошол кызматкерди дароо прокуратура системасынан айдалып кетет деген ушундай чечим кабыл болот. То есть биз биринчи кезекте өзүбүздүн ичибизде дагы органдар ичинде жат көрүнүштөр менен күрөшүп, биринчи мезгилде өзүбүздү да тазалашыбыз керек. Анан президент Алмазбек Шаршенович айткандай, эч кимге карабай, анын коомдогу социалдык статусуна карабай, анын кол тийбестигине карабай, же болбосо тууган тушкандарга карабай, эгерде күнөөкөр болсо, аны милдеттүү түрдө коомчулукка билгизип, сот жазага кирептер кылыш керек. Бүгүнкү күндө биздин кошуна өлкө Казакстанда деле улуу жүз, орто жүз, кичи жүз деп бөлүнүп, ошолор деле бир өздөрүнүн салт санасы менен айырмасы бар экен. Бирок алар деген бир ушундай бир ынтымакта ошону четке чыгарбай келет. Биздин бүгүн түндүк түштүк маселесин өзүбүздүн саясат башчылар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн шайлоолордо деген көбүрөөк добуш алыш үчүн ушуну өзүбүз курчутуп алган жокпузбу? Регионду бөлүштүрүү, элди бөлүштүрүү, жаатка бөлүп, терске бөлгөндөр боюнча кылмыш жаза кодексинде жоопкерчилик бар. Аны ушу учурдан пайдаланып эскертип коюш керек. Элди эч качан бөлбөш керек. Жерди да бөлбөш керек. Муну үчүн чоң жоопкерчилик бар. Анан ал убактылуу бир жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, жалпы элдин кызыкчылыгы менен баягы курмандыкка садагага чаппаш керек да. Жалпы коомдук кызыкчылык керек болсо өзүнүн жеке кызыкчылыгынан дайыма жогору туруш керек. Буга чейин сиз деген эки бийликтин өкүлдөрү менен тең иштеп келдиңиз. Дайыма эле сиз жөнүндө бир СМИде бир маалыматтар пайда боло калат дагы, ошол нерселер жыйынтыгына чыкпай эле же далилденбей эле жок болуп кетет. Мунун негиздерин эмне деп ойлойсуз? Эми адам баласы болгондон кийин, баягы кызматты иштеп жүргөндөн кийин ар кандай терс маалыматтар чыгат экен. Бирок ал массалык маалымат каражаттары сөз эркиндиги болгондон кийин мен ал сөз эркиндигине терикпейм. Антан кээ бир учурда баягы жакшы деле чыгат, жаманы деле чыгат. Ар нерсеге баягы көңүл бурбаш керек. Себеби ошол маалыматка электорат мисалы чаңкап турат. Ошол маалыматты алат. Жеткиликтүү. Ал эми баягы мыйзамда көрсөтүлгөн эгерде бир ушак жалган болсо деген мыйзам чегинде баягы сот аркылуу кайрылып өзүмдүн кызыкчылыгын жактасам деле болот. Бирок мен ойлойм ал деле
баягы укук коргоргондо өзүм иштеп тургандан кийин мен ага көңүл бурбашты чечтим. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол макаланы жазабы, ар нерсени ушакты таркатабы, ал өзүнүн абийиринде го дейм, бара деле бул журналистика оңолот деген ой бар да. Андыктан мен баягы сөз эркиндигине да жол болбошум керек, сөз эркиндигине дагы балта чаппашым керек. Бирок тилекке каршы биздин журналисттер сөз эркиндикти таза эле эң башты катары кабыл алып алышкан. Сөз эркиндик бул чындыкты коркпой жазуу, көргөзүү. Бирок айрым учурда имиш деген сөздөрдү кошуп, имиш болуптур деген сөздөрдү кошуп эле баягы коомго кандайдыр бир терс пикирлерди жаратканга аракет кылышат. Мен бул ойлойм, бул туура эмес деп.